Кадырман замандаш достар, таанышып коюңуздар. Бүгүнкү тасмабыздын башкы кейипкерлери жубайлар. Газиза менен Багратион. Газиза достору жакшы көргөндөн эркелетип газик дешет. Багратион жаш жубайлардын ичинен алиге карамышык өтпөгөн таптаттуу үй бүлө. Бано менен Азат. Ата-энесинин каршы болгонуна карабай, махаббат үчүн жан чыкса дегендей сүйүшүп кошулган үй бүлөлөрдүн бири. Жалыбыр. Азатик, мына, мунун деген эми эч проблемасы жок. Подружкалардын бирөөсүн барам да, мына бул жерден кестирип коем. А бул жерде болсо, Азат түшүндүңбү? Мына бул жерге гүл керек. Азат. Бирок ошол ата-эненин тоодой каршылыгын жеңип, эрдик көрсөткөн баатыр кызыбыз Бану алиги жолборстун бир жаман жейинине келгенде алсыздык кылды. Ошентип тукумун курган кара мышыкты араларынан өткөрүп, азыр бечаралардын шорлору кайнап турган жак. Зураш менен Касым бири-бирин жандан артык көрөт, сүйүшүп кошулушкан, араларынан кызганыч деген азезил кара мышык өтпөгөн ынак жубайлар. Бирок Жок, ашыкпаңыз көрөрман. Эмесе мындай, Зураш менен Касымдын үйлөнгөнүнө 6 ай эле болду. Анан жаңы үйлөнгөн жаштардын үйүнө тиги тууганы, бу тууганы болуп олтуруп, 6 ай бою мейман толду. Ал эми жаш үй бүлөнүн үйүнө туугандар келгенде, эмне болоорун биздин шаардык туугандар абдан жакшы билишет. Акыры аягы бир күнү меймандардын иши бүттүбү же башкабы, анысын биз деле жакшы билген жокпуз. Айтор баары үйлөрүнө кетишти. Бирок дал ошол күнү алиге карамышык Койсаң камайсың бе? Өлтүрөсүң эй. Кыямат кайым. Акыр заман. Неме? Аман калыш үчүн ушул күнү тоодо болушуңарды суранам. Шам барбы? Газы! Эмне болот болмок эле? Бүгүн акыркы күндө. Кое турсаң? Эмне болду жан? Кое турсаң дейм. Эмне болду? Эртең кыямат кайым болбой калсачы. 21 декабрдан кийин берейинчи дегенде. Рустам Аташевтан жаңы комедия. Энделе анча деле ишенген жокмун. Кечирип койчу. Опа. Ana. Oğlum.
июньдан баштап Тарых музейи, Манас жана Ак Буура кинотеатрларында. 21 декабрь кинокомедиясы. Жетейін дедік пе? Да, dedim Turgan şu bekletmiyor dedi. Tamam. Білесің да досым, қайнаға баш кесер. Ал болбоғында өзін кетіріп башка аял алмақмын. 10 гүлімдің бір гүлі açılбай тұрып, бір аялдын айынан өліп кеткім келбейт. Ошондуктан бұл жерде баш калкалап турайын деп келдим. Досым, ар бир башта бир өлүм. Аны буйруган жерден көрөсүн. Өлүм айттырбай келет. Болгону ага даяр болуш керек. Ай эмне өзүң ага даярсыңбы? Жок. 5 убак намаз окуп, сооп иштерди кылган адам гана өлүмгө даяр болот. Ал адам үчүн өлүм коркунучтуу эмес. Даярдыгы жок адамды тозоготу күтүп турат. Койгулач, жатарда жаман сөздөрдү сүйлөбөй. Бул жаман сөз, бирок чындык. Нутти философ, сенден мындайды күтпөгөм. Буга чоң акылдын деле кереги жок. Акыры өлөрүңдү билсең жетиштүү. Койгула, жатып салалы. Эртең эрте кетишим керек. Досым келип калыптыр. Кийиктин этине бир тойгузайын. Рахмат досым, мен да барсам болобу? Жок, сен коноксуң. Анын үстүнө шаардык болуп ат мингенди да унутуп калгандырсың. Эмки жолу. Мейли анда, жакшы барып кел. Кана, Омин. Махалай. Hoppa, şöyle. Ой, ошоголчу. Келгиле, чай ичкиле. Болбогон бир кызганычтын айынан ажырашып отурбайлыбы? Ай эмне аялыңа бирөө менен кармалып калдыңбы? Ачыгын айтсам,
Алгыз менден боюмда болуп калды деп үйгө чейин келип алган. Негизи эле менен болгон аялдар менден кетпей калат го. Кечирип кояш, сени менен ачык сырдашканым үчүн. Жок эч нерсе эмес. Досуңду билесиң да оңой менен сөз чыкпайт. Да. Кандай айланыш? Кел. Кыздар жокпу? Азыр келишет. Айланыш. Мен сага көптөн бери айтайын деп жүрдүм эле. Сен мага абдан жагасың. Кел жүрүп алалы. Кечиктиң, Аяш. Аяш? Досым, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Жөн эле. Китеп сурап эле. Кудай буйруса Айганыш экөөбүз жакында баш кошолу деп жатабыз. Андай болсо мен күйөө жолдош болоюн. Кечирип коелик. Күйөө жолдош эркин болмой болду. Бектурдан менин эмнем кем экен? Болгон ал менден мурда Айганышка сөз айтып калган. Досчулук кылып талашпаган. Керек болсо убагында кыздардын баары менин артымдан чуркаган. Аны Бектур да жакшы билет. Алик. Жүрсөң? Азыр. Мен азыр келем, Майра. Кел Аяш, сууну мен алып келейин. Жөн гой, өзүм эле. Жок Аяш, сиз кыйналбаңыз. Күйбөй жатабы? Качыптыр Аяш. Азамат турбайсыңбы? Аял кишинин бардык жумушун кыла аласыңбы? Албетте жаным. Ой, кечирип кой Аяш. Эч нерсе эмес. Негизи бул сөзүң мага жакты. Бектур мага эч качан минтип айткан эмес. Кааласаң, бүгүн бир аш басып берейин силерге. Мейли, мен каршы эмесмин. Аш кандай болуптур Аяш? Эң сонун. Эркек кишинин колунан биринчи жолу тамак жейш. Мен өз бардык нерсени жакшы жасайм. Болгону бир гана кемчилигим бар. Эми ал кемчилигиң деле бирөөлөр үчүн керектир да. Ооба, керек. Бирок убактылуу жыргал болгону менен түбү бакытсыз нерсе. Эмне эле түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөп атасыңар? Атам болгондо бир да сөз сүйлөбөй тамак жейт элек. Да, кире бер. Кечирип кой Аяш. Баш оорунун дарысы барбы? Негедир уктай албай жатам, башым ооруп. Азыр алып барып берем.
Өзүңдү карма Аяш. Бектур билсе башыбызды кесип коет. Коркпа жаным. Бектур эч качан билбейт. Ура, атам келди. Ата, Кандай кызым? жакшы? Оппа! Кандай досым? Зериккен жоксунбу? Чынын айтсам зериктим. Сени күтүп аткам, келсе коштошуп шаарга кетсемби деп. Азыр шаарга эрте. Дагы бир аз тура тур, кайнаган ачуусу тарагыча. Мен анын башын жулам. Илеба. Сен али жашсың. Кайра жаңы турмуш баштайсың. Микини болсо мага бер. Өзүм тарбиялайм. Валейкум ассалам. О, Мекитай, чоң жигит болгон турбайбы бул? Атаң тумарын сага калтырып кеттиби? Ооба. Буда чоң сыр бар. Атам эч кимге айтпа деген, мойнундан да ачышпайм. Азаматсың. Бул сырды эч кимге айтпа. Бул сырды көз гана билебиз, алтыным. Асхат, андай эмес. Кол менен бутты бир убакта иштеш керек. Ошондой. Азаматсың. Рахмат досым. Аяш, сага да рахмат. Ушинтип мени койнуңарга батырып сыйлап жатканыңарга чоң рахмат. Бул деген чыныгы достук. Бирок мен акмакмын. Аялы менен ажырашкандын баары эле акмак эмес да. Бул деген тагдыр, ага баш ийиш керек. Баса, мойнуңдагы тумарың кана? Сен аны такыр чеччү эмес элең го? Ал тумар эми балам мойнунда. Балама мурас катары калтырдым. Баламды сагындым. Ал дагы мага окшоп акмак болбосо экен. Жүр досум, эс алалы. Сага рахмат, чоң рахмат. Мен сага өмүр бою Жүр досум, эс ал. Эч нерсе эмес досум. Биз ошон үчүн доспуз да. Бирок мен сен достугуңду актай албайт окшойм досум. Кой. Жат, эс ал. Чоң бер. Бара бер досум. Мен өзүм жата берем. Ата, эмне уктабай жүрөсүз? Уйкум келбей жатат кызым. Сиз аңчылыктан келгенде апам акаңар эрте эле жатып алчуңар эле го. Алига эштаң сага жактыбы? Ооба, ал мени кечке ойнотту. Апама да жакты окшойт. Эмнеге? Ал экөө кечке күлүп сүйлөшүштү. Апам сиз менен сүйлөшкөндө антип күлбөйт болчу. Күлкү шайтандын иши кызым.
Чыныгы баатырлар күлбөш керек. А сен баатырсың, эр жүрөксүн. Жаңыл мырзасың. Ата, эмне Жаңыл мырза дей бересиз? Кызым, кыргызда чыныгы баатыр Жаңыл деген эр жүрөк аял болгон. Мен дагы сени ошондой кыргыздын күчтүү баатыр кызы болсун деп атыңды Жаңыл койгом. Ох, бутум. Не болду, Алек байке? Бутумду кайрып алдым. Досум, этият болбойт белең. Эми мынтип ууга да жарабай калдың. Жок, досум. Барам эле. Сен бул бутуң менен ууга жарабайсың. Анда мен барайынчы, ата. Кеттик, кызым. Кийин. Ура! Койсоңчу, Бектур. Жаш неме ал жакта кыйналып калбайбы? Кыйналбайт. Жылуу кийимдерин даярдап бер. Салам. Алейкум ассалам. Сени Адыл чакырып жатат. Кана түшчү, кызым. Мындан ары ат чыга албайт. Жөө басышка туура келет. Алыс барсак сен кыйналып каласың. Бүгүн жакын жерден эле издеп көрөлү. Кептин кыскасы, кериминим. Алда мойнуңда тумарыңды мага сат. Албетте, жакшы баага. Сен бул тумардын түгөйүн эч качан таппайсың. Эгер сиз да таппасаңызчы? Бул эгиз тумарларды жолуктуруш үчүн атайын эмгектениш керек. Эгер туура көрсөң, мен издеп бул эгиздерди бириктиргендин аракетин көрөйүн. Бул биздин ата-бабадан калган мурас. А мурас эч качан, эч кандай суммага сатылбайт. Болуптур, жакшы калыңыз. Керим! Эмне, кийик ата албай койдуңузбу? Аталбадым, кызым. Өзүң кандай отурасың? Коркподуңбу? Жок, эмнеден коркмогон элем. Ата, эмне буну кийикке тийгизе албай койдуңуз? Күнөөсүз кийиктерге ок да тийбеди окшойт. Эмне, күнөөлүү да кийиктер болобу? Ооба, кызым, күнөөлүү да кийиктер болот. Алар түнкүсүн чыгышат. Мен бүгүн аларды барып атып келишим керек. Сен коркпой уктап турасың, макулбу? Мен жалгыз коркком да, ата. Коркпа, кызым, сен деген эр жүрөксүн, Жаңыл мырзасың. Мен сен уктагандан кийин кетем. Мен уктагандан кийин кашкырлар жеп кетсечи мени? Коркпа, кызым, алар от бар жерге келе алышпайт. Сен менен болгон аял чындап эле сага байланып каларын ишендим. Бирок ушул акыркысы болсун. Эртең менен жолго чык. Мейли акыркысы болсун жаным. Кетип жолбосом болбойт. Эң жакын досумдун көзүнө чөп салып,
Мен де өзүмдү күнөөлүү сезип жүрөм. Махабат азгыргына кимдер азгырылган эмес. Баштан көзгө садака берип салчары. Жагың жап. Бул деген чоң атамдан калган мурас. Бул тумардын түгөйү эч качан табылбасачы. Менимче түгөй адылда болсо керек. Ал ошон үчүн сурап жатат го дейм. Эгерде анда болсо сен эч качан ала албайсың. Ал баш кесел менен тең келем деп турасыңбы? Мен болбосом балам турат. Биздин уруунун намысын сактап калат. Аскат, тур балам. Тура кой кет. Сен качышың керек. Аслерчи. Бизден коркпо балам. Тумар жөнүндө айткандарым эсиңдеби? Ооба ата. Асан тайкеңдикине барасың. Тумар жөнүндө аларга да эч нерсе айтпа. Балам, бул тумарды эч качан жоготпо. Өтө кымбат нерсе. Мейли ата, мейли. Мойнуңан да чечпе. Бектур! Бектур! Эмне мынча корктуңар? Бул мен Бектурмун. Сенин эң жакын досуң, а сенин болсо сүйүктүү эриң. Кадимки эле Бектурмун. Бектур, бизди кечир. Биз акмак болдук. Мейли кечирейин. Жер бетинде кантип жашайсыңар? Биз сенин көзүңөн кайып болобуз. Сен бизди көрбөйсүң. Жаныбызды аман калтырсаң болду. Досуңдун аялы менен кантип жашайсың? Сенде эркектикте эле намыс жок турбайбы? Мен Айганычты сага чейин эле сүйчүмүн. Сени сыйлап талашпагам. Бизди өлтүргөндөн пайда жок, Бектур. Өзүңдүн да, кызыңдын да келечегиңе балта чаппа. Союш кыл, досум. Союш? Сен да мен жокто союш кылып жүрөсүңбү? Мен силерге эскерткем. Өлүм айттырбай келет. Ага дайым даяр болуш керек. Бектур! Бектур! Мен өлүмгө даяр эмесмин. Жок дегенде Алладан кылган күнөөлөрүм үчүн кечирүү сураганга мүмкүнчүлүк бер. Элдин алдына алып чыгып, жылаңаштап шерменде кылбаганыма ыраазы болгула. Бектур! Так. Эч кандай душмандары жок деңизчи. Ал раматылык жээним эч кимге жамандыгы жок киши эле. Спорт чөйрөсүндө жүрүп эле бир нерсеге аралашып калбаса билбейт экем. Тоноптур дейин десең, үйдөн иштерсе жок болбоптур. Таң калыштуу болуп жатат. Баланы эмне кылайын деп чечтиңиз? Мен өзүм багып алам. Жакында Россияга кетем. Ошол жака алып кетем го. Азыркы окуп жаткан
мектебинен которуш керек. Атасы бекер качырбаса керек. Сиз Россияга кеткенче интернатта эле окуп турганы дурус. Кызымды сизди Кудайга тапшырдым. Сизге чоң Эч нерсе рахмат. эмес. Мейли, жашарыңыз. Көп кайгыра бербе кызым. Биз сөзсүз жолугабыз. Мейли кызым. Да, бек тур. Өлүктөрдү эмне кылдың? Сарайда кучакташып жатышат. А эмнеге андай кылдың? Башкаларга үлгү болсун дедим. Тууган урттарына кабар бердиңби? Жок. Эмнеге? Дагы бир аз сагыныштарын жазып алышсын. А эмне үчүн качып кетпей өзүң келдиң? Мыйзамды сыйлап, колум менен кылганды башым менен тартышым керек. Албетте мунун баары сотто эске алынат эчи. Бирок баары бир сага 20 жылдан кем бербейт. Конвой! Алып кеткиле. Залапатта секірді балырда тай кетті. Оған ит шағалды. Текшер чыганан үйчөктү. Азыр варна чайында колдордагы чыгып деле. Ана сумкада эмне бар? Көрсөтчү. Сен эмне тарбияланган эмессиң, я? Жаңыл, папам келет дедилең, качан келет? Билбейм, келетим деген. Кеч болсо да келет да, а меники эч качан келбейт. Мырза, жан келген баланы урочу. Азыр келем кыздар. Нашты. Эмне жаңы конокты сыйлабайсыңар? Ничего себе! Сен эмне бизге жаңы закон үйрөтүп жатасың? Келсин. Болду. Раз безикен. Sen bedeni aşk olup Senin atın kim? Аскат. A meniki Mırza. Мырза? Чын атыңчы? Çın atım Жаңыл. Бұл жердегилер мени Мырза деп коюшат. Сен жакшы мушташат экенсиң. Sen дагы. Кел экөөбүз дос болобуз. Ошондо бизге эч ким тийише албайт. Gel. Sen ыйлабашың керек кызым. Сен баатырсың. Сен Жаңыл мырзасың. Сен Жаңыл мырзасың. Не oldu? Mikul ya. Ne oldu sana? Niye öyle atasın? Да
таштап кетти. Эмне анын үчүн ыйлап атасың? Ал болбосо башка сар. Жигиттер толтура ыйлаба. Башкаларга кантип дем? Эмне? Эмне андай бардың? Келе со. Алам деген болчу. Мен аны сүйөм. Не oldu? Sen нормально? Анда күтүп тур, азыр чыгам. Ыйлабагын. Мен да барайынбы? Жок, өзүм эле. Азыр. О, мырза, кандайсың? Көптөн бери көрүнбөй калдың да. Эмне алынан капагласың? Мен ага четко ясно кыргыз тилинде түшүндүрдүм. Мен сени сүйбөйм. Мен башканы сүйөм. Ал кыз мына аты Аселя. Аселя. Таанышып алсаңар да болот. Буга чейинки сүйөм, күйөм, алам деген сөздөрүңчү? Мен сага эмне, отчет беришим керекменби? Кто ты такая вообще, а? Я мырза, козёл. Понял? Айдин, не болгон көрбөдүңбү? Ту. Асель, сен кайда? Ne oldu Erkin? Bardığın namazı. Bektur deyim boşatat. Anan görökte jakşı muzikаны koydasın. Kандай muzikadan koyayın? Ivan Kuchin bolou? Kodu Bekturga jagattыганыр. Фамилия аты жөнүңүз? Азимов Бектур Алиевич. Туулган жылыңыз? 1966. Урутуңуз ким? Кыргыз. Статья? 97. Мындайынан турмуш каптаңыз. Бош салып кетебиз. Я сел вперед, и взвизгнула девятка. Осталась зона, а где-то позади. Ах, как свобода щекотала пятки. Как сердце. Гони же, друг, гони, фартовый. Пусть жизнь сначала мне уж не начать. О, досум, да здравствует свобода. Сколько лет, сколько зим. Я очень рад. Рахмат, досум. Таанышып ал, менин досум Бектур. Менин атым Шамил. Кубанычтамын. Кана кеттикпи досум? Кеттик. Давно на ней, как камень стопудовый, лежит судьбы крестовая печать. А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна. Но мне не жаль, да и кому я нужен?
жүрбөйсүңбү? Биз менен Рахмат болсун. тамактан. Менин жумуштарым бар эле. Силер тамактанып эле, мен андан келип алып кетем силерди. Анда мейли, кечинде кел. Жүр досум, өзүбүзчө бир шер жазалы. Ана, чыгып келишиң менен досум. Давай. Айта бер досым. Мен эмнеге бошоттум? Азыр эс ал досум. Жумушта шашпай сүйлөшөбүз. Брат, алдын карап тамагын ичеберчи, сен үйүңдө отурасың. Игилбели койчу. Азыркы жаштар уларды да укпай калган. Сен айылга кеткенде, мен дагы Южный Кореяга иштегени кеткенмин. Ал жерде 14 жыл иштеп, ушул өткөн күндөрү досторумду унуткан жокмун. Айрыкча сени. Эмнеге мени? Сен спорт чеберчилигиңе баа берчүмүн. Билесиңби, баягы 5-курстун балдарын сабаганыбызды? Кое бер айганышты. Бектур! Отур деп атам. О, курсташтар жардамга келген го я. Эркин, болду кеттик. Алик, эртең күнүңдү ойла, Но я верю в то, что сегодня я вижу. Өзүң жөнүндө айтпайсың. Үй бүлөң кандай? Кудайга шүгүр. Биринчи айылымдан бир кызым бар. Сен аны көрүп калбадыңбы? Сенин кызың менен тең. Экинчиси Кореяда бир баласы менен калды. Кызың кайда? Билбейм. Интернаттан кеткенине 1 жыл болуптур. Мен аны таап, болгончунда айтып беришим керек. Балким эми түшүнөр. Кайгырба досум. Табабыз. Менден ушуга чейин бир кыз отказ кылган эмес. Эркекчи. Жандырым жакшы бүтүрсөм сессиялы. Мен да алан келдим, ошол деле. Кандайсың кыздар? Чоң эле отурбайлы. Рахмат байке. Группалар кошулуп, бияктан чыгарып, дальше больше кетебиз. От души салабыз. Рахмат байке. Кандай дейсиң? Биз андай кыздар эмеспиз. Кечиресиз. Кааласаңар, идеально сумманы төлөп берем. Мен айтпайм байке, биз андай кыздар эмеспиз. Кандай? Апаман башка эч ким бетимен өпкөн эмес дечи? Өппөгөн. Сиз кандай? Апасы бетинен өпкөн кыздарданмын деп атат. Кай жигиттер? Сулуу кыздарга мындай мамиле жасаган жарабайт да. Жарым жапчы. Что, проблему хочешь, да? Уят эмеспи жигиттер? Аял кишиге кол көтөрүш. Кыргыздын эле азамат жигиттер экенсиңер. Же ара ичип алсаңар эле ушинте бересиңер. Оозуңду жапчы. Кыргыздын патриот болуп кетсең да. Же эмне бизге ара куюп бердиң беле? Я!
Кечирим сурап. Кой колумду. Абылды тааныйсың бу? Биз анын балдарыбыз. Мага демектен неберesi болбойсуң. Кечирим сурап деп атам. Кечирим сурап. Ай, кечирип койчуңуз. Атынан сурап. Атын билбеймин. Атын билбесең эмне тийишесиң? Атын ким чоңуз? Алина. Алина, кечирип кой мени. Менин атым Бектур. Кайсы адылды айтып жатат? Аликтин кайнагасын. Кыздар, чогуу туралы. Жүр койчу. Мен атым Эркин. Досумдун аты Бектур. Алина. Айжана. Биз уже таанышып алдык окшойбуз. Рахмат сизге Бектур байке. Бектур байке, биз менен чогуу каратист кыз жашайт. Ал бүгүн тренировкада болуп келбей калбадыбы? Ал болгондо булар менен өзүнө сөзүп коймок эле. Кыздар, кап этпесиңер, таанышканыбыз үчүн бирдеме серпетпейлиби? Жок, рахмат байке, биз ичпейбиз. Может быть, по чуть-чуть шампанское? Жок байке. Ну ладно, давайте. Койчу. Официант! Сізге, пожалуйста, меню и шампанское. Ушул домдо турасыңарбы? Ооба, ушул жерде турабыз. 3-этаж, 21 квартира. Киргиле үйгө, чай ичип кеткиле. Рахмат, Сиз башка менен жолу. жанагы мен айткан каратист кыз менен да тааныштырат элем. Башка күн. Келип туруңуздар. Кыздар, Мейли келебиз. мейли анда. Жакшы барыңыздар. Рахмат. Эч нерсе эмес. Жакшы эс алгыла. Кыздар кандай ажарлы, Кыз кезинде баары эле ажарлы. Тамак ичесиздер, мен макарон куруп койгом. Кафедеги тамактан кийин сенин макаронду кантип жемек элек? Силерди ким мынча сыйлап жүрөт? Супермендер. Бүгүн биз конкретный жигиттер менен тааныштык. Байкелер десең жинди десе. Не, байкелер жигиттерге кирбейт бекен? Бизден бир тойлуу болуп атпай алар. Сүйүү жашка карабайт. Зато көрдүңбү? Ыкта! Орто салбадыбы? Койгулачы андай сөзүңөр, менин көзүмчө сүйлөшпөй. Мырза кечирип койчу бизди. Бирок сен ага жактың. Койчу. Ооп жатам. Кош, эмне кызмат менден? Сен несиңдеби? Студенттик мезгилдеги Аликтин мойнундагы тумар. Алик, келе берсең көрүп берейин. Коркпо кайра берем. Жок, болбойт. Берсең эми? Бирок силерден башка эч ким билбесин. Коркпо, билбейт. 24-жылдары биздин ата бабаларыбызды орустар кулакка тартып баштаганда, Кулагың эмнеси? короче, өкмөт байлардын мүлкүн, мал келин тартып алып, өздөрүн сүргүнгө айдап баштаганда, чоң атамдын атасы Калбай менен анын досу Балтабай болгон малдарын 500дөй төсүн, 1000дей жылкысын, 40 000ден ашык коюн Кытайга айдап өтүп, өтө чоң суммадагы алтын, алмаз, бриллианттарга алмаштырып келишкен экен. Ничего себе! Бул эмне деген дүнүйө я? Анан аны эмне кылышыптыр? Анан ал кымбат баалуу таштарды 1000 арча деген жайлоого алып барып, бир арчанын түбүнө көмүшкөн экен. 1000 арчанын кайсы жерине бекиттир? Мунун ичинде ал казынанын картасы, бирок жарымы гана. А жарымычы? Жарымы Балтабайдын урпактарында. Эки дос адилеттүү болсун деп ушундай кылган экен. Урпактары барып чогуу табып, тең бөлүп алышсын деп. Бул сага кайдан тийип калды? Алар сүргүнгө баратканда балдарына таштап кеткен экен. Балдарына берип олтуруп мага келип тийди. Эң кызыгы, бул тумарлар эгиздей окшош тигилген экен. Жана бирин бири тапсын үчүн көз көрөр жерде болушу шарт. Ошондуктан мойнумдан түшүрбөй тагып жүрөм. Демек Балтабайдын урпактары да мойнунан түшүрбөй сени издеп жүрүшкөн экен да. Эстедим. Эмне экен? Ал тумар сендеби? Жок.
Сен аны өлтүргөндө Аликтин мойнунан тумарды алган жок белең? Мойнунда тумар жок болчу. Ал өлөрүн билгенде баласына мурас кылып калтырып келиптир. Демек, ал тумар адылдын колунда турбайбы? Менде болгон күндө дагы экинчисин кайдан тапмак элем? Мен экинчи тумар кимде экенин билем. Демек сен Кореядан ошон үчүн келип, мени ошон үчүн бошоткон турбайсыңбы? Ал биринчиден. Экинчиден, сен менин досумсуң. Эгер тумарларды бириктирип, казынаны таап алсак, сенин да итиң чөп жейт досум. Бизге сенин жардамың керек. Бектур. Демек, түрмөдөн чыгып келген турбайбы? Тайке, мен аны өлтүрүшүм керек. Жок, Мики. Аны өлтүрүш керек болгондо түрмөдөн эле өлмөк. Сенин атаң өз күнөөсү менен өлгөн. Бирок убагында мага иштегенден баш тарткан үчүн анча-мынча жазалап койсо болот. Асхат, подвалдан кафе алып алчы. Пачка, bir коробка. Ну чё, Аксакал, некрасиво получается у нас. 2 месяца от нас убегать. Земля круглая, говорил же, встретимся. Я Вайгей, не глотас, короче. Говорил я тебе. Откажем. Чё, как будем решать? Мен кайлап жумуштап жүрдүм Малайзияда. Чё ты мне формаздаешь про свою Малайзию? Аты көрбөй, кетип берейин дебедим беле. Мен 4 балам бар. 2 месяца где ты? Мен Малайзияда жүрдүм, жумуштап жүрдүм. Мен качкан жокмун силерден. Что ты закрыл про свою Малайзию? Я тебе говорю, земля круглая. Айтсакал, лучше бы отдал бы, правильно? Берейин деп атпайм. Жашоомуз тынч болот. Келе, сигареттен чегип. Мага иштейсиң. Болбосо бул жерден атып салам. Мен Адылдын жээни болом. Бул тумардын түгөй эч качан табылбасачы. Менимче түгөй Адылда болсо керек. Ал ошон үчүн сурап жатат го дейм. Эгерде анда болсо сен эч качан ала албайсың. Ал башкесер менен тең келем деп турасыңбы? Мен болбосом балам турат. Биздин уруунун намысын сактап калат. Мен макулмун. Бап, акчам түгөндү менин. Бергениме бир жума боло элекко. Тиги кыздарыңды кошоп алып атсаң, түткелеп анан.
Мам, алар аябай жакшы кыздар. Алар менен менин жашоом кызык. Мырза болбогонду билесизби азыр кайсы жакта болмокмун? Жабыс тудей. Не керек ойбай. Не керек. Жап деймін. Жоо багыла, жоо соор өзүм өлтүрөм. Жоо багыла. Шегер болсын. Эмне керек силерге? Ал жакшылык кантип уңдайын? Мама! Ай, Арина кызым, эмне болду бутуң? Эмне болду сага? Бадан тонуп кетти мени. Карачы, атасы бутуң карачы. Бул кыз мени куткарып калды. Бул кыз куткарып калды мени. Атың кем кызым? Мырза. Ай, азаматсың. Чыныгы жаңыл мырза турбайсың ба? Бүгүндөн баштап сен биздин да кызыбыз болосуң. Арина менен чогуу окутам. Дайыма чогуу жүрөсүңөр. Жан сакчыста болосуң. Ме кызым, азырынча муну ала тур. Кийин дагы берем. Рахмат, пап. Жакшы кыздар, мен кеттим. Кайдагы талаада калгандарды чогултуп алып. Ай, ушу жөнөкөй кыздар менен жүргөнү жакшы эмеспи? Турмуштун ысык суугуна чыдаганды үйрөнөт. Тигил Абылкасымдын кызына окшоп наркоман болуп кетпегенде сүйүнсөң, ал кыздардын чөйрөсүн билесиң. Ата энесинин акчасына көпкөн немелер. Кыргыз тилинде жакшы билишпейт. Папа, майлы бири алып бергилечи. Мен да жакшы достор менен жашайм. Аял алгың келбейби? Өткөндө билесиң, кафедеги жылдың болгон. Андай эле баатыр экенсиң, көрөйүн барсаң тетти кыздарга. Эмне, үйдүн кожоюн уктагыча сагына барып келе калалыбы? Карап тур азыр. Жолуңар болсун кыздар. Кайдан кычырап? Жүрбөйсүңөр биз менен. А душе салабыз. Что ты можешь предложить? Жакшы саунага барабыз. Сага массаж керекпи? Массаж эле эмес, башкасы да керек. Барсаң Аскат, барсаң. Мырза? Чоң бала болуу жакшы бар, мейли жашаарыңыздар. Мырза, бул тумар сенде болсун. Тумарды эч качан жоготпо. Биз сөзсүз жолугабыз. Аскат, бол балам, кет. Макул жакшы. Аскат? Кач! Эй, кет, бала. Нет, не знаю. Аябай сонун жасалыптыр.
ичинде эмне бар? Ичинде жашыруун сыр бар. Берчи таанып көрөйүн. Жок, болбойт. Муну атам эч качан мойнуңан чечпе деген. Анда сен дос эмес турбайсыңбы? Алло? Алло, кандайсың мырза? Бул мен Аскат. Жолукпайлыбы? Жакшы. Мейли каяктан? Мына ушундай мырза. Демек, сен ата-энеңди адыл өлтүргөн турбайбы? Ооба. Мен ошол адылдан өч алыш үчүн гана иштегенге макул болдум. Сен эмнеге бул убакка чейин мени интернатка бир да жолу издеп келбедиң? Мен интернаттан алып кеткенде эле Россия алып кетишти. Азыркы мени багалан ата-энем ошол жакта гражданство алып жашашат. А мен ал жактан мектепти бүтүп эле Кыргызстанга жөнөдүм. Келип эле сени издеп таппай калдым. А мен сени дайыма жол карап күттүм. Эми анан бош жүрбөй стройкада иштеп турайын деп жок жерден ушундай иштерге аралашып калдым. Айласыздан канча деген күнөөсүз кишилерди көчөдөн тонодум. Канча деген үйлөрдү тонодум. Кудай кечиргис күнөөлөр жаздым мырза. Кудай кечиримдүү Аскат. Азырда кеч эмес, кайтсаңчы бул жолдон. Кайтам. Сөзсүз кайтам. Адылдан өчүмдү алгандан кийин. Сенин атаң кайтып келдиби? Эмне болду ата? Кийик аттыңызбы? Ооба кызым, аттым. Бирок ала албадым, жарга асылып калды. Апам менен Алик байкеге эмне алып барабыз? Кызым, сен эр жүрөксүң да, баатырсың да, ыйлабайсың да, туурабы? Туура. Алар бизди таштап качып кетишиптир. Кайда? Кантип? Чет мамлекетке. Мен аларды издеп табышым керек. Ага чейин сен интернатта болуп, окуп жашап турасың. Ал жерде балдар, кыздар менен ойнойсуң. Макулбу? А сиз качан келесиз? Билбейм, кызым, айта албайм. Ыйлабайм дебедиң белем, кызым? Эр жүрөксүң сен. Ыйлабайсың да, Болуптур, ыйлабайм. Апам мени таштап кеткен турбайбы? Апам мени анда жаман көрө турбайбы? Ошол бойдон келген жок. Рахмат мырза. Мойнуңда тумарыңды жоготпой таанып жүргөнгө. Тумар болбосо таанымак эмес экенмин. Аябай өзгөрүп кетиптирсиң. Тумарыңды кайтарып берейинби? Жок, сен деле болуп турсуң. Бирок дагы майла катып кой. Анткени тумарды адыл издеп жүрөт. Демек, бул тумардын түгөйү бар турбайбы? Мен билишимче бул эки тумардын ичиндеги сүрөттөрдү бириктиргенде гана казынаның атылган жери табылышы керек. Мындай кымбат нерсени кантип мага бердиң анан? Балким экөөбүз жолукпай калганда. Эмне болот эле? Бул эмне деген гана кымбат нерсе болбосун. Сен мен үчүн мындан да кымбатсың. Жүр андан көрөп, мен чогуу жашаган кыздар менен тааныштырам. Мейли, жүр. Микуля, таап койчу, пожалуйста. Абайлап айтып белең. Эмне болду сага, Диля? Всё в порядке? Эч нерсе эмес, курсагым ачып башымды тегерем. Баскыла тамактана алганда. Жүргүлө тамактанабыз. Жок, рахмат. Мне уже лучше. Үйгө барайын андан көрө. Ладно, кыздар. Диля, бүгүн тренировкага келесиңби? Албетте келем.
Мынтип көчөдөн издегенде табылбайт. Профтех училищеларда болсо эч кандай Азимова жаңыл деген кыз жок экен. Эми жогорку окуу жайлардан издеп көрүш керек. Жогорку окуу жайга акчасы жок болсо кантип өтмөгүлө? Да. Алло, папа. Мырзанын мойнунда тумар жок. Эмне? Качандан бери? Бүгүн байкадым. Эми тумардын кайда экенин билгенге аракет кыл. Бирок сенден шек санабагандай кылып сура. Хорошо, папа. Макул. Черт возьми, мага ушул эле жетишпей жатты эле. Эмне болду? Эми мендеги дагы тумар жок болуп жатат. Ал кимде эле? Ал бир кыздын мойнунда эле. Аны менин кызым көз албай кайтарып жүргөн. Бүгүн караса мойнунда жок. Ал кыздын аты ким? Мырза. Мырза? Мырзагүл болсо керек да. Ким болсо ошо болбойбу, бизге тумар керек. Кандайсыңар кыздар? Бул менин досум, аты Мырза. Таанышып алгыла. Биз менен окуйт эми. Айжан. Мырза. Диля. Мырза. Алло, пап. Да? Сүйүнчү. Сиз издеп жүргөн тумарды таптым. Азаматсың кызым. Кимде экен? Менен чогулган бир кызда. Мен анда 2 күндөн кийин учуп барам кызым. Хорошо, пап. Я жду.